карап аткан таңда сиздер менен амандашып, көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп, жалпы жерибиздеги 7 дубанын ичиндеги ар бир асыл инсанына таңкы маанай тартуулаш үчүн кесиптешибиз экөөбүз эфир аркылуу сиздерге салам жолдоп турабыз. Кутман таң барыңыздарга, таңкы регион таң өз ишин баштагандар амансыздарбы? Биз кесиптешим айтканда сиздер менен биргеликте бир жакшы бир эфир куралы деп турган чагыбыз. Андыктан экран астыга жакын келип биз менен бирге маекти кошо алсаңыздар болот. Өзгөчө айымдарга керектүү бир акыл насаат, ошондой эле чеберлик жактан бүгүн кеп куралдап турган чагыбыз. Бизде бир эле сыналгадан эмес, Instagram'дан, Facebook'тан, ошондой эле YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Сыналгын астында WhatsApp номерлерибиз бар. Ошол жакка келген конокторго суроо кандайдыр бир кабыл тилектериңиздер болсо, биз өз тарабынан жеткизебиз. Ал эми бүгүнкү куттуу студиябыздын коноктору келип отурат. Белгилүү кетчү жагдай бул баягы бейшик бейшинин таманасында да бекерден бекер айтылбаса керек. Бир кол менен бейшик терметсе, бир кол менен ааламды терметкен уус чебер, колун өрчү апаларыбыз биздин куттуу студиябызда конок болуп келип отурат. Чет-четинен тааныштыра турган болсок, биздин сол тарабынан эле алып карап көрө турган болсок, мына Атыркүл Балбаева, Арнур коомдук фондунун негиздөөчүсү. Саламатсызбы? Андан кийин да мына ошол эле Арнур коомдук фондунун мүчөсү катарында мына бүгүнкү биздин Шайым Канегиева апабыз да келип отурат. Саламатсызбы апа? Саламатсызбы. Андан кийин мына Тамара Асанбекова эжебиз, уус чебер, саймачы. Кош келиңиздер куттуу студиябызга. Арбагылабалдарыбыз. Келип калдык. Андан соң алгачкы эле караганда апанын колунда ийги көзгө көрүндү да. Апа бул жөнүндө айта кетсеңиз. Кыргыздын күчтүү куралы десек болот. Бул ийик менен эмне дегенди жасайт. Шалча деп жасачу, тиги жоолук, байпак, ушу адамдын кийген кийиминин бүт ушу ийик менен ийрип, ошону согуп ушу жасаганда бүт ийик менен. Анан негизи ошол ийикти кыз турмушка аттанаарда апасы атайын аманат катарында дагы ыйгарып берген жайы бар, ошол жалаң жүн менен бүткөн. Анткени ошол ийикти байлар байдай кылып берген, азыр машинеге бергендей кылып. Күмүштөн, алтындан ийик жасап, карападан, таштан жасаганда, анан кийин байлар болсо байдай кылып күркүрөтүп берген да, кедейлер болсо бай өзүнүн алына жараша айланайын ушу ийикти алып, онда шалча тигип ал, кийим тигип ал, байпак жасап, башыңа жоолук, үстүңө кийим кылгын деп, анан кийин баягы ийикти эметип бир мүшөк жүнү менен кошо берген. Ошону ийрип, баарын жасап ушундай кылып улап кеткен. Ал улай албаган жалкоолор болсо башы ооруйт да, тетирип жүндү качан ийрем, муну качан бүтүрөм деп анан баягы тиги мүшөктөн эме каптат. Улам сууруп жыттаса башы айыгып калат. Сарсан азаят да. Күйөөсү ооруп калса күйөөсүнө да айтат, жүндөн алып келчи, жыттасам айыгып атат. Анан баягы бир тоголок жүндү, бул ийикти бир тоголокто ийрип коет да. Анан кийин Абдан соң. Ойбай, ийрип атасыңбы деп тиги күйөөсү сураса, ооба ийрип атам, мында бир тоголок, анда бир тоголокто эле бир тоголокту кайра көргөзсө күйөөсү ишенет. Эркек бакчылар манкүш да бар, ишенет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге WhatsApp номерибизге жазыңыздар, кабыл тилектериңиздер, кандай бир сурооңуздар болсо жаза кетириңиздер, мага чалдыңыздар, мен бирок ала албайм, анткени бизде түз эфир. Маегибизди улайлы. Андан катары эле мына Атыркүл эже бүгүнкү куттуу студиябызга атайын кыргыздын деги эле айтып бүтсө, баягы сөз жетпес, ушу колун өрчүлүгү ичинде карап көрө турган болсок, мына кыргыздын айымдарга жана ошондой эле мырзаларга тийиштүү колун өрчүлүктөрүнө таандык атайын мына буюмдары, кийимдерин алып келиңиздер. Деги эле мүчөңүздөрдө канчага жакын апаларыбыз бар. Бул колун өрчүлүктөрдүн баардыгы ошо апаларыбыздын колунан жаралса керек. Рахмат. Биринчиден саламдашып алалык. Биз каада салт деп жүргөн жамаат болгондон кийин арбаңыздар кылым караткан тарыхы бар, каада салттуу, нарк насилдүү, үрп адаттуу, ырым-жырымдуу, касиеттүү кыргыз калкым. Жакшы жатып, жакшы түш көрүп, жакшы маанай менен турдуңуздарбы? Анда эмесе, мына биз жерде айтып отургандай, биз Арнур коомдук фонду түзүлүп, ушул кыргыз элибиздин ата бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган баалуулуктарды,
маданий болобу, руханий болобу, материальный болобу бардык байлыктарын өсүп келе жаткан, артыбыздагы муундарга кийин кесири тааныштырып, ошон менен ошолорго үйрөтүү иш максатында иш жүргүзүп келе жатабыз. Мына бүгүн да сиздердин чакырып турганыңыз биздер үчүн абдан чоң кубаныч. Биздин жааматта мына жаныбызда отурат 82ден 83гө карап калган улуу муундун мүчөсү Шайым энекебиз отурат. Андан кийинки муундун мүчөсү мынакей бизде ушу саймачы, кол өнөрчү, көптөгөн сайманын авторлору болуп келе жаткан Тамара эжекебиз отурат. Андан кийинки муунда мен отурам дегендей. Биз 3 жаштан баштаган мүчөлөрүбүз бар. Кыргыз эли негизи эле 4 мундап жашаган эл экенбиз, мүчөлөп ошол 4 муунду камтыган жааматпыз. Мен ошол ишке киришкенден бери абдан ушул кыргыз болуп төрөлүп калганыма абдан сүйүнүп жүрөм. Себеби дегенде бул кол өнөрчүлүк, ушул руханий, маданий байлыктардын баардыгы жөн эле чыга бербейт экен. Себеби дегенде бизде ак мөңгүлүү ала тообуз, түмөл асман тиреген маңкайып, мына төгөрөгүбүздүн 4 бурчун курчап турат. Ошондой эле жаратылышыбыздын кооздугу 4 мезгилибизди камтып турат. 4 мезгилди камтыгандайын ошол 4 мезгилге жараша биз кийим кечек кийеткенбиз. 4 мезгилге жараша тамак аш ичет экенбиз. 4 мезгилге жараша 4 жолу журт которуп, анан ошол мезгилге жарашанан мурагындай кол өнөрчүлүктү жасайт экенбиз да. Мунун баардыгы ошол биздин жаратылышыбыздын кооздугунан, мисалы үчүн адам баласы көрбөс, суктанасың да. Көз менен суктанып, мээге салып, анан көкүрөк сезимге салгандан кийин көкүрөк ойгонгондо токтоно албайт экенсиң да. Ошондон анан ушул кооздуктар жаралат экен. Абдан сонун. Муктаждыктар жаралат экен. Ар бирине токтосок, бул жөн эле эмес да, ушул биздин жашообузду, тарыхыбызды камтып турган кол өнөрчүлүк бул. Анда биз келиңиз могу топулардан баштайлы. Бунун дагы айырмасы бар болуш керек, Айырмасы бар. Эми мисалы үчүн бизде кызда баягы кыздын 40 чачуулуу деген жакшы макалыбыз бар. Кызды өтө аздектеп, төрөлгөндөн баштап, мына кызды төрөлгөндө эле сүйүнчүлгөлөгөндө эле 40 жылкылуу болдуң деп сүйүнчүлөйт экенбиз да. Ошого жараша анан аздектеп чоңойтуп, ошо чачынан баштап, анын дагы өрүлүшү тарыхын айтып, ар бир өлгөндө ошол ынтымакка, бейкемдикке, акылмандыкка, кайраттуулукка, сабырдуулукка чакырып жана 3 бөлүп өргөн. Бул эмне 3 деген сан. Ошол ата, эне, бала. Ошону айтып, мынакей 3 бөлүп мынтип бөлүп, ошону кулагына куюп, көкүрөгүңө түйүп ал айланып кетейин. Сен биздин үйдө коноксуң. Сен эртең барган жерде ошол жердин укум тукумун өстүргөн ошол жердин энеси болосуң. Ошол жердин элин, ошол жердин эл болосуң деп кичинекейинен эле кызды бөлөк үй бүлөнү болоорун биз тарбиялап, анан ошого багыт бергенбиз да. Ошого жараша мынакей жерде кичинекей баягы кызды бул седеп топчулардагы жөн эле тагылган эмес. Көздөн, жаман сөздөн сакталсын деп ата бабаларыбыз мынакей каратсыз, ойлар бар, кадимкидей. Ошолор менен анан кулак түшүнө да кызды кызыктыруу үчүн анан боюн түзөп баш үчүн бул баягы меткен сайын жолто болот да. Ошондо ошого карап 3 жашынан баштап түзөлө баштаган. Мынтип кеткенде тамагыма тийбесе экен. Же болбосо бир ичип аткан суума тийип кетпекси экенде, ошондо да мынтип боюн кармап, мына ошол түздүккө, бойду кармаганга, өзү ийкемдүү болгонго, мына кулак менен үйкү топусу болсо дагы үйкүнүн жан билесиңер, бул аябай көздөн сактайт. Кооздукка, адам баласынын бир сулуулугуна биз көздү Кудай таалам ошол кооздукту көрсүн деп жараткан да. Баягы суктанганда көз энергия бузулуп, балага дагы ден соолугуна тескери таасирин тийгизип калат экен. Ошондо 3 жаштан баштап 3 жаштан баштап тийгизилет. Бул эми баягы кышкы топус. Ал эми жайкысы өзүнчө анап келген жокмун. Ушуга жараша дагы анан энелери кеткен, шурулары кеткен. Мынакей кыздын көңүлү кызылда деп. Анан ак, бул биз акты дайыма кошобуз. Биз ак жалгаган элбиз. Актыкка өтө маани берген элбиз. Дайыма ак бата менен көгөрүп өнүп өскөн элбиз. Келин алганда да эң биринчи ак жоолук салабыз. Бала төрөлгөндө да эң биринчи ак матага ороп алабыз. Айланайын агарып көгөрүп өнүп өссүн. Ушул Кудай тааламдын бизге берген ак жолу, ак жалгасын, ак колдоп, коштоп жүрсүн деп мынакей ушинтип келгенбиз. Андан кийин ошондо могу чыптамасы менен кошо бирдикте чыптамасы менен экен. Анан бул чыптамадагы мына экөө окшош да. Чыптамадагы ою дагы бул бастырма сайма менен басырылып сайылган сайма да. Кол сайма ошондо? Кол сайма. Бул умай эненин белгиси. Кичинекей кызды чоңойгондо сен
бойго жеткенде бөлөк бирөөнүн үй бүлөсү болосуң деп ума энелик баягы турмушка чыккандан энелик касиет бүтөт энеге. Ошо эрекини түшүндүрүп, анан аркасына дагы мынакей бул деген ата, үйдүн атасы болот. Бул болсо ума эне. Бул көңүрү канатын жайып калган эне. Бала бакыр асминтип кучактап мына бир жерде бешиктин да белгиси бар. Атанын дагы, ата бийик болгондо бизде атага аябай атасыз тамак ичпейбиз. Атаң деп атаны улуктаганбыз. Себеби биздин башыбызда ак калпак турат. Ак калпак üzerine биздин ала тообуз, асманыбыз. Эркекти дайыма аял заты бийик кырмаган. Ошо эрекинин баарын кичинекейинен баштап, ошо балага, кыз балага түшүндүрүп, андан тышкаркы аяламды таанып, ага тууганды таанып калган мезгилинде биринчи мүчө жаш башталат. Ошол мезгилде дагы колон кошуна деген, тайке тайжеңе деген эмне, тайэже деген ким, эне ким, жеңе ким, ага ким деген ошол мээ өсүп жетилген курак, бул ошо мүчө жаш болуп калат экен. Ошол курак мүчө жашта биз ошо кыздарга анда мына бир эки шурунун дагы көлөмү чоңойот. Мунун дагы оролуш мына моорекинин баары 21ден куралат, жөн эле тизилбейт бул дагы. Бул дагы ошол жашоосундагы жолун оңдосун. Ошо биз 21 санга да аябай ыйык туткан сан 21. Ошо 21 деп жашагын деп мына мурекил маран ошол күмүш бир жерде кыргыздын ойлары, бир жерде дагы бир жер болсо мына тоголок жер аалам, мына бул биздин боз үйүбүз, түндүгүбүз дегендей ошонун баарын айтып кыз балага ошол топусун, көйнөгүн, мына мунун дагы көйнөгү бар, тиги жерде турат. Ошол мынакей шурулардын баары төшүнө такканды дагы мына мынтип ошол окшош кетет. Бул колундагы билерик деп коебуз, эми жеңил болсун деп ошол кездеги. Эми күмүштөн да жасалат, мына күмүш менен жалатылып коюлган темирлер дайыма ошол ак кошуп турабыз. Себеби азыркы учурда дагы ушуну сизге буйртма берип алышабы же жанагындай эле иш чарага келгенде гана сизге буйртма беришеби? Анткени азыр көп басым жасала албайт болуш керек. Азыр эми жаңы мына биздин ажообузга абдан миң мертебе ыраазычылыкты билдиришибиз керек. Ошол кыргыз салттуулукту, маданиятты, колөнөрчүлүктү мына нарк жөнүндөгү жобо чыгарып койгону дагы буга абдан түрткү болду. Мына азыр бюджеттеги отурган организацияларга дагы программа иштетилип чыгып, ар бир даталуу күндөрдө ошолорго тапшырма берип, кыргыздын салттуу кийимдери менен, ошо биздин тарыхыбызды камтыган чыгармалар менен чыккыла деп атканы абдан. Азыр мектептерде болобу, бала бакчаларда болобу, ошондой ишканаларда болор, кадимкидей мына 2-3 жылда ошо бизден кийим сурагандардын көбөйүп баратат. Саны көбөйдү. Көбөйүп баратат. Ошондон эле биз эмне айлана чөйрөбүздө бул салттуулук, анан кыргыздын тарыхы, анан ушул колөнөлчүк өнүп өсүп атканын багымдап атабыз. Ал эми бул жерде болсо мынакей бул кундуз тебетей деп коебуз. Кундуз тебетейди көбүнчө колундагы барлар анан баягы бойго жеткен кезде, баягы мүчө жаш өтүп калгандан кийин мына бир жердин дагы эмеси эмне, бул өзгөчө, башкача. Бир жерде көрдүңөр, мында арчылданып кетип атат. Айланайын ушу муундап жашоо кечирип кагылайын, кызым деп деген бул аруу тилек менен жасалган нерсе да. Ар бир жасалып атканда энелерибиз мен жанагы биздин жаратылыш ушунчалык кооз, анан ошол жерден биздин көкүрөгүбүз ачылып, анан ушундай бир кооздукту бир жөн жаратат экенбиз деген ошого ар бир жасап аткан эне жөн эле жасаган эмес. Ошонун максатын коюп айланып кетем, кызым бойго жетти. Мына биз ушу жеңес экөөбүз мына колөнөрчүлүктү, сайманы үйрөттүк, тиккенди үйрөттүк, тамак жасаганды үйрөттүк, кийимге кандай мамиле кылыш, жүн туткан, жүндү кантип иштетиш керек экен, тери кантип иштетилип чыгыш керек экен, жарма кантип жасалат, тамак кантип 5 бармактын камырынан бери баары. Азыркы учурда ушул нерсе бар деп ойлойсузбу бизде? Анткени биздин муундарга чейин улутта калып бара жаткандыгы дагы. Улутта калып барып жатат. Эми биз ошо түзүлгөнүбүздүн эң негизги максаты ушул болуп жатпайбы? Ушуну элге жайылтуу деп. Эми аябай эле жайылттык деп эметпейбиз. Себеби дегенде бизге дагы мүмкүнчүлүк болбой атат. Мына силер чакырып жатканыңар жакшы. Мына ушуну көргөн адамдын баары эле биздин кыргызда кыргыздын каны бар да. Биздин каныбыз өзгөчө бөлөк элдерге караганда мына жет ататпөгөн, үйлөнбөгөн, сөөгүн, канын таза сактаган эл үчүн биз айтканда болбой эле бай иштеги биздин баалыбыз ойгонот, ойгонбой койбойт. Ошон үчүн бул азыр көптүр болсо дагы өсүп келе жаткан муунга жакшы иш таштап атабыз деп эсептейбиз. Анан жогоруда баягы сайма туурасында кеп кылып калдыңыз. Ар бир сайманын өзүнүн орду бар дедик да. Анан Тамара апабызга сөз кезегин берели. Негизи ошо кыргыз элинде ар бир көйнөк болобу же болбосо ак калпак болобу, деги эле белдемчилер болобу, чүрүлгөн сайманын да өзүнүн орду болсо керек. Ооба, балам. Бул сайма деген адам жаралганда эле кошо пайда болгонда сайманын эң башы боз үйдүн ички сырткы кооздуктарын жасоодо башталганда
аталары тиги жыгачын жасап алып келип койгондон кийин энелери ичин коостойт да, негизи аял затына кооздук деген биринчи турат эмеспи? Коостойбуз деп кийизге сайма сая башташкан, териге сая башташкан, боз үйдүн ичинде ар бир аяк кап, текче, бу элечекти коюп коюш үчүн мындай текче, илгери тиги азыркыдай мындай мебель деген жок болгон да. Ошонун баарын чыныгап, кайчы каптан өйдө ушундай жасап туруп ар бир керегенин башына илип койгон да. Андан кийин болсо тиги улуу жибек жолунан багы соодагерлер өткөндө ан терилерине алмашып, же болбосо өздөрүнүн колунан жасалган буюмдарга алмашып, ноту, бейкасам, баркут дегендерди алып, анан ошондой кестемелерге сая башташкан. Эң эле сайманын көп түрлөрү бар. Бизге ошол көп түрдүн бир түрүн көрсөтпөйсүзбү? Көп түрдүн бир түрү мына азыр мен сайып аткан бул герме сайма деп коебуз. Бул гергич боореке гергич. Гергичке керип алып саят, муну мурда жип менен эле минтип алчубуз. Азыр заманбап момундай кыпчыгычтар болгон үчүн кыпчыгып алып, момундай шибеге, илме шибеге деп коет, муну ушу менен сайылат. Боореки белдемчинин белдигин сайып аттым эле, ошону алып келдим. Дагы бир эки ооз сөз, бул биздин артыбыздагы турган Кыргыздын эң сайманын башы деп айтсам болот да, бул туш кийиз. Бул туш кийизди менин апам сайган. Мен 54-жылкымын, бул эмени 57-жылы сайып бүттүр. Менден кийин эмчекте кичинекей баласы бар, ошол эмчектеги баласы анан 3 жаштагы кызы менен кантип гана сайды деп элестете бергиле. Бир кылымга жакын убакытка жакындап күнүмкүдөй сакталган. Мына көрдүңөрбү, карачы, боёгу да анда же боёк болсочу, же жип болсочу, мына апаңар ийирип отурган жип, тиги жүн жипти эпичке кылып ийирип, тиги жалбырактын, өсүмдүктүн тамырларына боеп, анан кийин ушундай саймаларды сайышкан. Азыр болсо мен ушу апалардын саймасы унутулбасын деп көбүнчө бул белдемчи сайып жүрөм да. Белдемчинин дагы түрлөрү бар. Белдемчинин тиги региондорго жараша. Бизде түндүк жакта көбүнчө момундай сайма сайылган белдемчилер колдонот. Түштүктө болсо тиги башкача да, алардыкы момундай кестемеден тиги из кылып анан башкача жасалат да. Белдемчин дагы жашына карап кийишеби же? Белдемчи дагы белдемчини кыздар кийбейт. Белдемчини энеси кызы күйөөгө кеткенде, бир бала төрөгөндөн кийин кызы төрөгөндө бешиги менен кошо белдемчини алып келип берген. Белдемчи деген сөздү мынтип байкасаңар, белге дем берүүчү деген болот экен. Белди кармап, азыркыча силердин тилиңерде айтканда корсет да, корсет. Белди зыңкыйтып сонун кармап, жаш төрөгөн келиндин белинин бекүүсүнө, ар бери кыймылдап оокат кылуусуна чоң жардам болгон. Бизге окшогон байбичелерге болсо такыр эле мындан башка кийгин келбей калат. Ушундай. Жумшак да. Мына боореки жаңы бүтүрүп аттым эле. Жаштарга, жаш келиндерге ылайыктуу мындай кичирээк кылып, баскан турганга ыңгайлуу болсун деп, саймасындагы асыраак кылып, бул бүт элек. Мына мунун бул бүйрүмөсүн карагылачы, бүйрүмөсү да бир башкача, эң бир кооздук берип турат да. Анан оюлардын дагы түрлөрү бар. Атүркүл айткандай, оюну каяктан алган энелер? Жаратылыштан алган, өсүмдүктөрдөн алган, жаратылыштагы жаныбарлардан алган. Мисалы үчүн жалбырак ою деген бар. Бадам ою, мына боореке энеңердин белдемчисин мен сайып тигип бердим. Боорекени бадам ою деп коет. Муну бадам деп коет. Боорекени болсо карга тырмак деп коет. Карга биринчи кар түшкөндө, карга басып кеткенде элестетсеңер, үч эмеси түшүп калат эмеспи? Мына бул ошо. Бул болсо суусу, бул
бул чексиздик. Чексиздик. Көрдүңөрбү? Бул чексиздик. Адам болсо урук, адамдын уругу өсүп өнүксүн деген ой менен мына бул кишинин үрөн бутагы өсүп өнүккөн адам деген мааниде ушундай оюну салып койду. Сиздин колуңуздан жарык көрүп, анан Шайымкан апабызга белек катарында тартууладыңыз. Ушундай кылып тигип бердик. Анан Шайымкан апа, колуңузда турган баягы жип ийрүүчү бул аспабы, негизи эле жипти ийирген аспап эми көбүбүз эле биле бербесек керек түзүлүшүн да. Өзгөчө ичиндеги түзүлүшүн айтып берсеңиз. Буйла дегени бар экен, анын ичинде да катайын эмнеден жасалган? Бул өзү жанагы эме Табылгы. аттан таппай калам да. Табылгы. Табылгыдан жасалган. Бул жыгач. Билсең дагы унутуп калат дейсиң да. Анан табылгы өзү бышык бек болот, оордо болот, ийиргенге ылайык. Катуу болот, оор болот. Анан кийин муну болсо эме дебедим күмүштөн, эме коргошундан, анан эми кыргыздар кыйын болгон таштан да жасаган да. Карападан. Муну буйла деп коет. Муну да катуу жыгачтан эметип коет да, сымбаш үчүн, муну көтөрө алыш үчүн. Анан кийин ошентип анан ийрет. Жана мен айткандай кап-кап жүндөрдү ийрет. Кийим, жерге салган баарын ошо ийик жасап ийирип берет, анан ар жагынан. Анан ушул баягы биздин көзгө учурап калган жагдайлар бар. Мисалы жипти деле алып карап көрө турган болсок, бою ыкмалары кандай болгон абалдан? Кыргыздар деген жанагы эле чөптүн түрү ышкынтып деген да сонун болгон. Ышкынтып. Терини дагы боёгон ошо менен жүндөрдү чыкпайт да мына. Ошо ышкынтыпкө боёгондор азыр да күнү бүгүнкүдөй жүрөт. Мен энем ошо кийизге сайыптыр. Ал бар, анан кийин бияка келген жок. Эми ошол или кана мен эле 80ге чыксам, ошо 80 жыл болгондо да азыр өңү менен туруп атпайбы. Азыркы эмелер болсо оңуп кетип атпайбы. Ооба. Абдан сонун, барыңыздарга, колуңуздарга береке. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Колуңуздар дарт көрбөсүн. Муну ушундай абалдан бери алмустактан келетип жаткан, атадан балага, энеден кызга өткөн ыйыкта берик деп эсептесек болот. Сиздер бар, биздин ырысыбыз бар. Сиздердин колон өрчүлүңүздөрдүн аркасында кыргыздын көчү, кыргыздын баягы маданияты, жалпы көрөнгөсү бүгүнкү күнгө чейин жетип улантылып келип жатат десек дагы жаңылышпаспыз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Бар болуңуздар. Сиздерди дагы колдоруңузга береке, колдоруңуз менен тең караңыздар. Сиздер менен дагы бир жакшы бир кечеде жолугушабыз деген ниеттебиз. Сиздерге ыраазычылык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир нече мүнөттөн кийин кайра жолугушабыз.